Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жогорку кеңештин коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттар менен иштөө бөлүмү тарабынан даярдалган мыйзам жана турмуш программасы бүгүнкү көрсөтүүдө биз сиздерге өткөн жылдын бюджетине өзгөртүүлөрдү киргизүү, ошондой эле 2023 жылдын республикалык бюджети, мындан сырткары алдыдагы 2024-25 жылдардын бюджетинин болжолу түрүндөгү мыйзам долбоорлорун тартууламакчыбыз. Бүгүн жыйынга Акылбек Жапаров баштаган министрлер кабинетинин тиешелүү жетекчилери катышты. Азыр биз сиздерге ошол жыйынды комментарийсиз тартуулайбыз. Урматтуу депутаттар, төмөндөгүлөр негизинде экинчи окууга карата төмөнкү параметрди бекитүү сунушталууда. Республикалык бюджеттин кирешелеринин жалпы суммасы 325 миллиард 66 миллион сомго же ички дүң продукциясын карата 35,1%. Республикалык бюджеттин чыгашаларынын жалпы суммасы 346 миллиард 329,2 миллион сом же ички дүң продукциясына карата 37,4%. Республикалык бюджеттин тартыштыгы 21 миллиард 263,2 миллион сом же ички дүң продукцияга карата 2,3%. 2023 жылга шаарлардын жана айыл аймактардын жергиликтүү бюджеттери үчүн жалпы мамлекеттик салыктык түшүлөрдүн чегерөлөрдүн нормативтери Кыргыз Республикасынын 2023 жылга республикалык бюджети жана 2024-2025 жылдарга пландык мезгили жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун 10-чу бересине ылайык белгиленип жатат. 2023 жылга Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин резервдик фондунун өлчөмү республикалык бюджеттин бекитилген чыгашаларынын 0,02%дан ашпаган өлчөмдү бекитүү сунушталууда. Урматтуу депутаттар, жогорудагы айтылгандарды эске алуу менен мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоп бериңиздерди суранам. Суроо берүү үчүн биринчи сөз депутат Төлөбаев Балбак Зарлыковичте. Алмаз Кушбекович, урматтуу төрага, урматтуу кабинет министринин төрагасы Алмаз Кушбекович, өткөндө да суроо бергенбизде ушул индексация маселеси курулуш тармагында качан бүтүрөбүз? Толугу менен канча убакыттын ичинде бүтүп калат буюрса? Рахмат сурооңузга. Биринчи айтып кетишим керек, бул Гострой аркылуу биз чогуу индексация боюнча чечим бар. Бирок айрыга болсо бир топ чыгымдар биз каршы болдук. Анткени жалаң эле строй материалдарын даража эмес услугалар да кирип кетиптир да. Жалпысынан биз санаганда бүгүнкү күндө ошо 6 миллиард талап кылып атат да бул. Саламатсыздар, урматтуу Акылбек Үсөнбекович, урматтуу министрлик кабинет мүчөлөрү. Акылбек Үсөнбекович, өткөндө өзү айтып кеттиңиз эле, Нарын шаарынын бюджети боюнча 54 миллион сом. Нарын шаарынын бала бакчаларынын тамак ашы, кызматкерлердин эмгек акысы, маданият кызматкерлеринин эмгек акысы, коммуналдык услугалардын акчаларын, чыгымдарды республикалык бюджетке алабыз деп. Ошол жаатында кандай жылыштар болуп жатат? Биз бүгүнкү күндө баары электр энергия боюнча кошумча бюджеттик мекемелерге биз эмки жылга да кошуп бердик. 600 миллион сом жалпы республика боюнча. Акылбек Үсөнбекович, өзүңүз билесиз ба, Нарын шаарын элдин баары бир эле узун көчө деп айтышат да. Бир көчө эмес, эки көчө кылыш үчүн 1280 метр жетпей жатат. Сагынбай Орозбак деген көчө бар. Ошого 1280 метр асфальт басылса, Нарын шаары эки чоң көчө болуп калат да. Ошого бир жардам берип койсоңуз. Мен жазып алдым, бирок сиздер менен сүйлөштүк элек. Урматтуу президенттин тапшырмасы бар. Нарын акталарын эмдиги жылы киргизебиз. Ошонун алкагында Нарын шаарынын ичине дагы акча таап атабыз. Сиздин салууңуз менен Нарын шаарында номер 9 мектеп курулушу башталды. Ага Нарын элинин атынан сизге ыраазычылык, чоң рахмат. Ошондой эле титулдук тизмеге 2023-кө Чкалов деген биздин атактуу мектебибиз бар Нарында. Элдин баары эле билет, орто мектеп. Ошого кошумча корпус курулмак эле. Жана Наристе Нур деген бир бала бакча курулмак эле Нарын шаарына. Ошондо 2023 жылдын титулдук тизмесине кирип берип койсоңуздар. Сураныч. Урматтуу Нуртазин Алымкулович, ишиңиздерди көрүп жатабыз, жакшы деп жатасыздар. Ийгилик сизерге суранычым бар да силерге да. Нарын району, Атбаш району, Нарын шаарында курулуштар курулбайт, каралбайт, курулса да туруп кеткен. Ошону карап берип койсоңуздар, документтерин тездетип берип койсоңуздар. Жана 2020 жылга көбүрөөк титулдук тизмеге кирип берип койсоңуздар. Сизден сураныч. Ишиңиздерди көрүп жатабыз,
жылыштар бар. Ошону айтылап койду. Ат баш району боюнча Нарын району жолдордун списогун бердик эле. Бuyakta фракциянын чечимде чыгарып бердик эле. Ошону карап койсоңуздар. Жазып алдым, обязательно эме кылабыз. Рахмат. Акылбек Сүмбекович, Нарын Ат баш району Кыргызстандын эң чоң району болгондон, эң чоң району. Ат баш районунда Аксай арпа деген өрөн бар, билесиз. Ошо Аксай арпа өрөнү Кытай менен чектешет. Ошону дагы өзгөчө статус берип, чек ара статусун берип, киргизип берсеңиз ошо өзгөчө статуска. Ошо көптөгөн инфраструктура өнүкмөгөлө, көптөгөн культ центр өнүкмөгөлө дегендей. Ошону карап берип коесузбу? Сураныч. Депутаттар бир топ айылдарды чек ара чектешкен деген статуска киргизип бериңиздер деп суроо талаптардын баары келди. Быйыл эмдиги жылы Баткен анан Лейлек районунда гана айылдар кирет, анан чоң алай. Бир-эки жылдан кийин ушаяктын баарын оңдоп алгандан кийин анан калган айылдарды карайбыз. Алмаз Кужбекович, то, что мы с вами разговаривали, оплата услуг сурдопереводчиков для глухих, 5 миллионов сомов, они вошли в бюджет, да, в Министерство труда и соцобеспечения? Да, мы включили. Уже включили? Да. Все, министр труда здесь, да? Готовы, да, реализовывать? Потому что, ну, жалко людей, им же нужно дать возможность, чтобы они могли общаться с другими людьми, да, в больнице обращаться. Мы уже подготовили проект. Спасибо огромное. Акылбек Усенбекович, смотрите, у нас в городе Бишкек, да и уже во многих частях нашей страны с экологией все хуже и хуже. А вот я в бюджете не могу найти статей, которые бы помогали бы улучшить эту экологию. Ну вот смог, свалки увеличиваются. Вот как быть с этим? Ну, это достаточно тяжелая проблема, связанная с зимним отопительным сезоном. Но у нас программы приняты, вы можете с ними ознакомиться. Сунуш бердим эле, азыр мыйзам долбооруна киргиздиңиздерби, ошо жөлөк пулду жана ардагерлердин пенсиясын көтөрүү боюнча мыйзам долбоорунда киргиздиңиздер деп суранганмын. Ошол боюнча эмне кылдыңыздар, экинчи окууга келдиңиздер? Биздин бир да бюджет көтөрө албайт аны. Биз аябай кыйын болуп атат. Мага да ветерандар жазып атышат, урушканы болуп атат. Эртең жолу кабыр загулам дегендер болуп атат. Урматтуу Акылбек Сүмбекович, сиз билесиз бул коро көчөргөндөрдүн кандай чоң салымы бар бүгүнкү күндө стабилдүүлүк өлкөнүнчү. Анан алар жаш мезгилинде керек, карыгында керек эмеспи? Бул проблема бардык мамлекетте бар. Муну чечиш керек туурачы. Анан кийин эми саны бир болсо эмне кылабыз андачы? Ошол мезгилде шайлоо мезгилинде чоң иш-чарада ардагерлердин бардыгы формасын кийип жардам берип атышат. Анда эске алыш керек, алар жатып алган жери жок. Алар формасын кийип шайлоо мезгилинде бардыгы иштеп атышат, жардам берип атышат. Ошон үчүн аны эске алыш керек. Ушул мыйзам долбооруна карап чыгыңыздар. Өткөндө сунуштагам ушул нерсеничи. Биз эч качан керектүү мезгилде аларды иштетип анан керекке чыкканда болуп бүттү дегендей кылбашыбыз керек. Мен түшүнүп атам, каржы маселеси бул кыйын болуп атат. Баткендеги үйлөр декабрьче курулуп бүтүп тапшырылат деген сөз болгон. Азыр үйлөрдүн көпчүлүгүнүн чатыры дагы жабылган жок. Бүт курулушчулар менен сүйлөшсөм, 50% дагы акчасын албаптыр. Баткендеги үйлөр боюнча акча каражаты бөлүнгөн беле? Аны ким куруп атат негизи? Госстрой куруп атабы же башкалар куруп атабы? Госстрой контроль жүргүзүп атат, надзорун жүргүзүп. Аманат деген компания куруп, ал субподрядчиктер менен 31 компанияны алган. 21 декабрга чейин 150 үйдү бүтүрүп, элдер кирет деп атат. Калгандарын улам бүткөн сайын элдер кире беришет. Бул өкмөттүн астында комиссия по госязыку деген бар, туурабы? Ошол комиссия госязыкка канча каражат бөлүнгөн? Бул мындай да, адамдын көркү акылда. Адамдан акылы качып кутулбайт, бирок шарт түзүш керек мамлекет тил боюнча. Эмне себептен сурап атам? Бизде Кыргызстанда 14 мектептер бар. Менин туугандарым, дунгандар жашап атат. Ушул мектепте мамлекет тил өнүкпөйт. Канча жылдан бери мен суратсам, ошол эле китептер эски, программа жөнөкөй жок. Ошол комиссия эмне кылып атат? Ошону өзгөчө көңүл буруңуздар суранам да. Сиз кандай ойлоп атасыз? Биз сиздин 14 мектепти жана бөлөк мектептер кыргыз тилине муктаж болгон баарын толугу менен жабабыз. Азыр Учкунга атайын Германиядан оборудованияны заказ кылып бүттүк.
отборго барып келишти. Буюрса жаңы жылдан баштап китеп проблемаларын чече баштайбыз. Биринчи кезекте ошо кыргыз государственный тилде чыккан китептерди басууга ниеттенип атабыз. Минобразование даяр болуш керек да. Айрым авторлар биз бербейбиз деп көбүрөөк акча сурагандыктан азыр переговорлор көбүрөөк жүрүп атат да. Бактыргеч, сизге суроо. Биз кыргыз-өзбек чегарасын карап атканда ушул Кемпирабадтын жээгиндеги 4 айыл өкмөттүн социалдык объекттерин сиз өзүңүз кыдырып чыгып, бюджетке кирет дедиле. Ошону тастап койсоңуз тактап. Ооба, ошол Кемпирабад айланасындагы 4 айыл өкмөткө өзүм кыдырып чыккам. 12 жерге барып келдим. 12 жерге. Ошо 12 жеринен ичинен 6 объектти мен сунуш киргиздим. Президенттин атынан да сунуш киргиздим. Президент да макул болду, кагазын берди. Ошо биз азыр капитал салымы тизмеси такталып атканда ошол эске алынат. 23-жылга 6 объект кирет ошол жерден, 12 объекттин, 12 точка киргизем, караганбыз. Ал жерде дамба бар, 2 дамба бар. Ал жерде Кызыл Сеңгир мектеп, алга жактагы мектеп, бала бакча окшогонун баардыгын кыдырып чыккандан кийин ошону мен сунуш бердим. Ошол 6-нын тизмесин берип койсоңуздар. Экинчиси, Алмаз Кушбекович, сизге ушул жерде эле айтылган болчу, атайын фонд түзүү боюнча президент дагы өзүнүн макулдугун берген. Ошол кирдиби бюджетке? Кечикпейсиз, атайын фонд эле? Атайын фонд Кемпирабад суу сактагычынын кесепеттерин жоюу боюнча, Өзгөн районуна фонд түзүү боюнча. Аны болсо ошол комплекс түрүндө эле карап беребиз. Мына жана 12 объект болуп, анан кайсы булактары менен аныктайбыз. Жок, бюджетте каралдыбы, тактап койсоңуз ошону. Жок, эми булактарды аныкташыбыз керек да, бул боюнча спецфонд кылабыз да. Саламатсыздар, урматтуу катышуучулар. Алмаз Кушбекович, мен Аламүдүн районуна социалдык объектлери жана бала бакча, мектеп, суу жана жолдорго курууга республиканын бюджеттен акча каражат бөлүп бир жардам бизге муктаж болуп атабыз да, ошого силер жардам берип койсоңор жакшы болмок, эгер каражат болсо. Бул бир. Анан кийин жанакы тез жардам унаа боюнча Гүлнара Маришовна, мен списоктарды даярдап берип, бир силерге кат түрүндөбү же кандай болобу, сизге бир жазып берейин, ошо списоктарды карап бериңизчи, ушу суранычы. Сиздер күндөн күнгө доллардын кунун сакташ үчүн интервенция жасап атасыздар. Бирок ошол эле коммерциялык банктар жазылбаган мыйзамдар менен иштеп атат. Урматтуу укук коргоо органдары, УКМК, Ички иштер министрлиги ушуну тыкыр көзөмөлгө алсаңыздар, 2%тен обналичивание үчүн 5%га чейин кошумча кошуп атышат. Бул временный дейт. Эгерде сом боюнча ала турган болсо, ал нерсе жок экен. А доллар боюнча 2%дан 5%га чейин. Ал деген сөз 100 000 долларга, 2 000 доллардан 5 000 долларга чейин алышып атат. Бул мыйзамсыз. Буга уголовдук иш козгош керек. Ошол ишкер 100 000 доллар которуп алып туруп, бир ай иштесе дагы анча пайда таппайт. Ошону түшүнбөй атат. Есть белые пятна деп коюшат да газификация боюнча. Ушуну бир Газпром менен өзүңүз сүйлөшүп, мисалы бир жыл массивти жасаса, Балбан Таймашта 65 үй калып калыптыр. Ак Босогодо көчөлөп калып калыптыр. Эми жыл массивтердин тизмеси мына Касым, Көлмө, Аскаташ прям үй менен көчөлөр менен берип атат, белый пятна деп коюшат экен да. В каком-то шахматном порядке, видимо, вы там договариваетесь. Өзүңүз бир жол бүтүрүп койгулачы, бул маселени эмнеге көтөрүп атам. Мына эртең бизде, биздин төрага Мирлан мырза отурат, мусорный полигон боюнча комиссия болот. Газификация болсо, мусорный полигон мынчалык орчундуу, мындай түтөгүнөн биз мынчалык урамак эмеспиз да. Биз канчалык акча бөлүп берсек дагы саламаттык сактоо министрлигине акча жетпей атат, тилекке каршы. Мына биздин жүрөк оорулардан эле жылына 20 000ден ашык адам каза болот экен. Ошого сизден сурагандык эле гепатит менен ооругандарга, сахарный диабеттерге, жүрөк ооруларга жана медициналық жабдууларга кошумча 100 миллион сом бөлүп бериңиз деп. Ушул ички резервден каралдыбы? Эске алындыбы? Эмил Токтогонович, туура айтасыз. Биз комитетте бул маселе боюнча сүйлөштүк. Анан биз сунуштадык элек ушу 100 миллионду 23-жылы биз аныктап киргизели. Бирок сиз айткан тармактарга биз фонд менен Минздрав менен сүйлөшүп, жылдын башынан эле баштап ошо жумушты финансировать этип берели. Бирок анан өзгөртүү киргизгенде аны биз толтуруп коебуз 100 миллион менен. Мен
өнүктүрүү фонд боюнча сурайын дедим эле. Өнүктүрүү фондко 30 миллион сом бөлүнүп берилет ар бир регионго, райондорго, туурабы? Ким жооп берет? Ошол жобосу канча жолу өзгөрдү? Деги эле 30 миллион сом максаттуу иштетилдиби же кайра жылдын аягында кайтарылып атабы? Мен айтып кеткендей, биз быйыл болсо ошо 40 райондорго толугу менен ошо фонд развития түзүлдү. Бир райондордо өзүнүн булактары бар, анан үстүнө да 10 миллионго чейин жетпесе, үстүнө да кош беребиз республикалык бюджетте. Кимде жок болсо түздөн түз эле каржылап берип атабыз. Эң бийиги жагы 30 миллион, эң аз жагы 10 миллион терегинде. Мен мыйзам боюнча 10-чу берене 6-чы пунктта бирдиктүү салык боюнча 100% жергиликтүү бюджеттинде эле да. Аны толугу менен 100% да республикалык бюджеттин алып атасыздарбы? Ооба. Эмне үчүн? Мен айтып кеттим, мына комитетте да айттым, бул боюнча биринчиден быйыл бюджет налог кодекске өзгөртүү киргизгенде ошо порогторду көтөргөн да, 8 миллиондон 30 миллионго чейин. Ошондо переток болуп кеткен. Биздин жана жарандарыбыз бизнестеги ошо контракт негизинде иштегендер ошо единый налог өтүп кеткен. Единый налог бүгүнкү күндө 3 салыкты камтыйт. Биринчи прибыль, НДС, налог с продаж. Бул 3 налог бал республиканский бюджеттин деңгээлинде түш керек эле да. Вот биринчи, экинчиден бул ошо переток болгондо 2 миллиард 300 миллион сом деп биз азыр пландаштырып атабыз ошол чөт. Бирок биз эмки жылы ошо 2 миллиард 300 миллион сомду түздөн түз ошо целевой трансфер кайта эле алар жергиликтүү бюджеттерге которуп беребиз. Ошо жергиликтүү бюджет, мисалы үчүн кээ бир айstыл өкмөттөр көп берсе, ошолорго өзүнчө жетиштүү же тегиз бөлүнөбү? Жок, биз сверка кылабыз. Ар айыл өкмөт канча түшсө, ошого кайтара эле ошо эмки жылы кайтарып беребиз да. Бул компенсация жагында. Бизден 2 айда көпүрөбүз, мына азыр жаз келсе түшөт. То есть бөлүнүп калат, өтө албай калат эч жактанчы. Сиз дагы бул жөнүндө маалыматыңыз бар. Анан меске кат жолдоюн, токтогулга бир аз бактыргыч туурараак көңүл бөлгүлөчү. Биздин социалдык объекттер бар, курулуш керек эле. Жол маселеси деген бизде маселе болбош керек эле. Нуртажан Алыков сизге да айтып атам. Былтыр кирбей калган жанагы капиталдык курулуш, бүтпөй калган мектептерибиз боюнча. Ушул боюнча бир мындай көңүл бургулачы. Мен муну чырлап айтып атканым, биз көчүп чыккан элбиз, дагы жылы айтайын. Баарыбыздын бүгүнкү күндөгү көйгөйүбүз ушул маселеге келет да, кап вложение келет. Биз 3 миллиардтан 5 миллиардка көтөрүп бердик. Мына комитетибиз дагы суранып атыпчы. Рахмат, сиздер өзүңүздөр колдодуңуздар. Урматтуу депутаттар, бул ушул жерде биздин көйгөйдүн баары. Ушу 2-чи пунктунун аткарылышын 23-кө катуураак көзөмөлдөсөңөр. Анан 6-чы берененин 4-чү пунктунун караңыз. 6-чы берененин 4-чү пунктунда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жумушу ушул беренеде жатат да. Сиз ушул жерде Баткен облусунун статусу мыйзамынын 13-чү беренесинин 3-чү пункту менен ушул 4-чү пункт экөөнүн мындай бир шайкес карасаңыздар. Шайке ушуну жазып алып туруп, мен кайра эле ушул төгөрөгүндө 23 сураймын да. Ушу 2 пункт шайкеш иштеш керек. Бири-бирин толуктапчы. Аталган мыйзам долбоору боюнча 2-нчи окууда добушка коем, добуш бериңиздер. Рахмат. Макул 78, каршы жок, баары 78, катталды 80. Аталган мыйзам долбоору 2-нчи окууда кабыл алынды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге берилген убакыт соңуна жетти. Ушул жана башка мыйзам долбоорлору, коомдук талкуулар, жолугушуулар, токтомдор бардыгы биздин кеңеш KG сайтыбызда кененирээк камтылган. Ал эми мындан сырткары комитет жана жалпы жыйындар YouTube'дагы Жогорку кеңеш деген баракчабызда онлайн трансляцияда көрсөтүлүүдө. Ал жака катталып көрүүгө чакырабыз. Саламатта болуңуздар.